Кыргызстан менен Тажикстан жай мезгилинде ашыкча энергия кубатына ээ. Ошол эле учурда Пакистан менен Ооганстандан тескерисинче ысык жайда электр кубатына муктаждык күч алат. Анткени бул өлкөлөрдө күн катуу ысып, кеңселерди муздатууга желдеткичтерди иштетүү зарыл. Мындан улам 4 өлкөнүн өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Борбордук Азиядан Түштүк Азияга 15 жыл аралыгында майдан сентябрга чейинки аралыкта электр энергиясын экспорттоо келишими түзүлгөн. 7-ден баштап каралган проект 2015 жылы соглашение түрүндө бизге ушундай проект болуп келип түшкөн. Сондуктан бул проектти биз жылдырганга даярбыз. Бул мамлекеттик улуттук стратегияда да жазылган. 2018-40 жылы Касса 1000 проекти жылдыруу бул бизге керектүү проекттердин бири деп. Аталган долбоордун алкагында Кыргызстанда узундугу 450 чакырым 500 киловатт электр өткөрүүчү чубалгылар курулат. Ал үчүн курулуш иштери жүрө турган аймактар такталып, натыйжада 32 үй бүлөнү көчүрүү керектиги аныкталган. Мындан улам электр түйүндөрдү орнотууга үй ээлери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ал тилкелерди мамлекет сатып алуу аракеттери көрүлөт. Экологияда биз азыр жылдын башында конкурс менен алып, эко партнер деген биздин консультант иштеп чыгып атат, жана жаратылышты коргоо ошол влияниясында ООС деп. Андан кийин дагы бир чоң документибиз даярдалып атат. Мунун баары апрелге бүтүш керек. Бул элдерди баягы зона влиянияга болгон опоралар өтүп, линия өткөн жердеги элдерди көчүрүү, ошол жердеги маселе жерди чечүү боюнча программа иштелип чыгып атат. Долбоор негизинен 3 багытта иш алып барат. Коомчулукка берилүүчү гранттар, социалдык мобилизация жана мониторинг иш-чаралары жана долбоорду башкарууга багытталган. Гранттардын негизинде Ош жана Баткен облустарынан 84 максаттуу айылдар, 42 жергиликтүү башкаруу органдары камтылган. Эми бул аймактардын электр жабдууларын, социалдык инфраструктурасын жакшыртууга аракеттер көрүлөт. Аны менен катар 450 чакырым аралыгында 10 социалдык объектилер, логистикалык борборлор курулат. Долбоордун алкагында жергиликтүү калкка жумуш орундары түзүлмөкчү. 5 декабрда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ошол жергиликтүү коомчулукту колдоо боюнча долбоорду ишке ашырууга мыйзамга кол коюлду. Андыктан бул долбоордун негизги максаттары болуп ошол жергиликтүү коомчулуктун кызмат көрсөтүүгө жана ошол айылдардагы социалдык инфраструктурасын жакшыртууга багытталган долбоор болуп эсептелет. Жалпы баасы 1 миллиард доллардан турган аталган долбоорду Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы жана Европанын инвестициялык банкы каржылап жатат. Касса 1000 долбоору ишке ашса, 2022 жылдан тарта Кыргызстан жана Тажикстан, Афганистан менен Пакистанга жыл сайын 1300 киловатт электр энергиясын экспорттоп турат. Экспорттоло турган электр энергиянын 1 киловатт саатынын баасы 5,42 цент болот. Ошондо 1 киловатт саат энергияны 3 сом 79 тыйынга экспорттошот. Алмаш Бараталиева, Денис Курганов, 5 канал.